Эфирде 11 каналынын жаңылыктар кызматы, студияда мен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Airbus A321 кыйроосунда каза тапкан 144 жүргүнчүнүн сөөгү Пулково-2 Петербург аба майданына алып келинди. Буга чейин каза тапкандар денелери Санкт-Петербургдагы крематорийге алып барылат. Кыргызстанда Америка Кошмо Штатынын мамлекет катчысы Джон Керри расмий сапары менен келип кетти. Бул Керринин Борбор Азияда алгачкы сапары. Кыргызстанда газ кымбаттады. Бул туурасында Газпром Кыргызстан компаниясы маалымдайт. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Airbus A321 кыйроосунда каза тапкан 144 жүргүнчүнүн сөөгү Пулково-2 Петербург аба майданына алып келинди. Буга чейин каза тапкандар денелери Санкт-Петербургдагы крематорийге алынып барылат. Ал жерде сөөгүттөрү туугандары таануу иштери өтөт деп билдирди. Ишемби күнү Airbus A321 орусиялык лайнери Египеттеги Синай жарым аралында 224 жүргүнчүсү менен кыйраган. Когалым авиакомпаниясынын Синай жарым аралында кыйраган учагын иликтөө алган эксперттер лайнер абада эле чачырап кеткенин аныкташты. Алдын ала божомолдоолордо жарылуу алгач учактын багаж бөлүмүндө болушу ыктымал. Анткени 2001-жылы ушул эле учак КРге конуп жатып куйругу менен жерге катуу урунганы такталды. Андан кеткен жаракка дагы барып отуруп, бул катастрофага алып келүүсү мүмкүн деп айтылат. Эксперттер Airbus A321 лайнери иштен чыгып калган кыймылдаткычы да жарылууга себепкер болушун белгилеп жатышат. КРдеги Россия элчилигинин маалыматы боюнча катастрофада бир да адам тирүү калган эмес. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматынан бул кырсыкта кыргызстандык жарандары болгон эмес деп такташууда. Бишкектеги орус элчилигинде Airbus 321 курмандыктардын эскерүү боюнча көңүл айтуу китепчеси ачылды. Элчиликке келип көңүл айтууну каалагандар үчүн саат 10:00-дөн 12:30-га чейин жана 14:30-дан 18:00-га дейин эшик ачык. Петербургда кечээ миңдеген адамдар учак курмандыктардын эскерүү акциясына келишти. Мындай акциялар бүгүн дагы Орусиянын ар бир шаарларында өтүүдө. Ишемби күнү Кыргызстанга Америка Кошмо Штатынын мамлекет катчысы Джон Керри расмий сапар менен келип кетти. Бул Керринин Борбор Азияга көздөгөн алгачкы сапары болду. Джон Керри Кыргызстанга бир күндүк иш сапары менен келгендиктен алгач АКШнын Кыргызстандагы жаңы ачылып аткан элчилигинин аземине келип куттуктоо сөзүн айтты. Андан соң Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Джон Керри менен ал Арча резиденциясында жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда эки мамлекеттин кызматташуусу жана Кыргыз-Америка тараптарынын мамилеси талкууланды. Президент Алмазбек Атамбаев менен болгон жолугушуудан соң Джон Керри Бишкектеги Америка университетинин жаңы имаратынын ачылыш салтанатына катышты. Mr. John Kerry, United States Secretary of State. Salam Саламатсыздарбы? Мен Америка катчыларынан алгачкы болуп Орто Азияны бир заматта кыдырып чыктым. Бүгүн биз окуу билимдин заманбап жана эффективдүү технологиялар менен өзгөртө турган жогорку окуу жайдын ачылуусуна күбө болуп отурабыз. Америка катчысы студенттерге билим берүү жаатында көп насааттарын айтып, ошону менен бирге демократиянын билим алуунун баалуулуктары тууралуу айтып берди. Билим алуу өтө маанилүү. Ошондуктан биз бул окуу жайдын салынышына $30 миллион ашуун жардам көрсөттүк. АКШнын Орто Азияда жаштарга жардам берүү демилгеси дагы да улана берет. Азыркы заманда терроризм зордугу күчөп жаткан учур. Мына ушундай көрүнүшкө билимдин күчү зор туруштук берет деп ишенем. Сабатсыз жаштардын санын азайтуу керек. Ар бир жарандын сапаттуу билим алууга мүмкүнчүлүгү бар болушу керек. Тынчтык, туруктуулук өнүгүүгө билим аркылуу гана жетишсе болот. Билим алуу демократиянын маанилүү негиздеринин бири. Ал эмесе демократия бул жалпы өркүндөө, өнүгүү, тынчтык жана теңдикке алып бара турган жалгыз жол. Ошондуктан демократия жолунан үзбөй жүрүүңөргө тилектешмин. Бүгүн жогорку кеңешке башкаруучу коалиция түзүү боюнча сүйлөшүүлөр уланат. Президент буга чейин коалиция түзүү мандатын өз партиясы КСДП лидери Чыныбай Турсунбековго тапшырган. Коалицияга КСДПдан тышкары Кыргызстан өнүгүү ата мекен кирери күтүлүүдө. Түзүлө турган коалиция мүчөлөрү өкмөт башчылыкка Темир Сариевди калтырууга макулдугун беришти. Кыргызстанда газ кымбаттады. Газпром Кыргызстан компаниясы билдиргендей, ноябрдан тарта 1 кубометр газ карапайым кардарлар үчүн 16 сомго жакын болду. Ал эми коммерциялык өндүрүш жана бюджеттик уюмдар үчүн газдын баасы 19 сомдон ашты деп бычылды.
Эсептегенде карапайым керектөөчүлөр үчүн газ баасы 17 тыйынга, ал эми өндүрүштүк уюмдар үчүн 18 тыйынга кымбаттады. Газга болгон баа доллардын наркына карата эсептелген учурда $1 наркы 69,29 сомду түзүүдө. Кийинки мүнөттөрдө алынган жаңылыктардан кыскача. Аль-Каида радикал уюму ислам мамлекетинин Орусия жана батышка ошондой эле Сирия менен Иранга каршы биригүүгө чакырды. Түркия өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу кезексиз парламенттик шайлоодо президенттин Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы жеңгендигин жар салды. Кыргызстандык спортчу Уламбек Касымбеков Белградда өткөн кикбоксинг дүйнө чемпионатында алтын медалга ээ болду. Түркия өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу кезексиз парламенттик шайлоодо президенттин Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы жеңгендигин жар салды. Кечээки добуш берүүдө шайлоолордун дээрлик 50% бийликтеги партия колдоо көрсөткөн. Кызматтары улана турганын белгилеген Давутоглу бул жеңишке салым кошкон бардык туугандарыбызга Алла Таала ыраазы болсун. Буюрса сиздер менен бирге дагы чоң максаттарга карай ишенимдүү жетебиз деп айтты. Президент Эрдоган түптөгөн Адилеттүүлүк жана Өнүгүү партиясы эми өз алдынча өкмөт укук алды. Буга чейинки жыйында өткөн шайлоолордо аталган партия болгону 41% добуш топтоп өкмөттү куроого бир да партия укук албай калган. Аль-Каида радикал уюму ислам мамлекетинин Орусия жана батышка ошондой эле Сирия менен Иранга каршы биригүүгө чакырды. Бул тууралуу кайрылуу согушчандарга тийиштүү деп айтылган маалыматтык сайттардан биринде 1 ноябрда жарыяланды. Reuters бул террордук уюмдардын биригиши жакынкы чыгыштагы абалды жөнгө салуу процессин кыйындаттырат деп жазат. Кыргызстандык спортчу Уламбек Касымбеков Белградда өткөн кикбоксинг дүйнө чемпионатында 54 кг салмакка чейинки категорияда жеңишке ээ болду. Бул тууралуу бүткүл дүйнөлүк кикбоксинг ассоциациясы маалымдады. Финалдык беттеште Касымбеков марокколук Исам Бугадир менен беттешип 3-раундда 2-1 эсебинде жеңишке жетишти. Кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону деген титул менен бирге Уламбек Касымбеков алтын медалга ээ болду. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктарыбыз мына ушулар болду. Саламатта болуңуздар.